ээлери Нарын көк кийим менен Чүй курама командасы жана алардын ортосундагы таймаш башталды. Кызматыңыздарда даган жок. Азыр болсо ушул жерден сонун пас, дарбаза бош. Ал эми Нурисламат Курманов бүгүнкү беттештеги эсепти ачты. Топту коюп, мына эки колун көтөрүп атат. Алыскы бурчка топ келе жаткан жок. Борбордук бөлүккө чейин жетти. Оюнчулар бири-бирине тоскоолдук кылып калды. Кезектеги жекеме-жеке. Дарбаза бош. Бул рет гол жаратып кетти. Экинчи рет подкат жасаган болчу. Атандаш эсиңизде жана офсайд жок экен бул эпизоддо. Погореловдун дарегине дагы бир жекеме-жеке арттан түртүп кетти. Элмирза Алакунов гол киргизип, ошентип 1-2 болгон жана андан кийин ышкырык чаңырып биринчи тайм. Бул жерде жок, тескерисинче Чүйдүн дарбазачысы ушул жерде топту чыгарып берген жана сокку гол албетте. Мына ошентип Чүй 3-чү голду жаратты. Талант Жолдошбеков 4 оюнчудан тосмо койду. Демек таамай сокку узаткан учурда ал тосмого тийип калат. Андыктан чыгарып берүү орун алыш керек. Алыскы бурчка топ көтөрүлдү. Өтө сонун кирип бара жаткан эле. Жана гол. Мына ошентип Курманов Нурислам Азамат деп эсиңиздерде болсо, Маткурманов биринчи голду жараткан эле. Дагы бир гол. Экинчи кабаттан топту ылдый сүзүп, бурчка бильярдтагыдай тактык менен сүзүп гол жаратты Иван Жолдошбеков. Офсайд эмес болчу Погорелов. Дагы бир гол. Хет-трик жасады Иван Погорелов. Мына финалдык ышкырык жаңырды. Ошентип эсеп 1-6 менен